Достор, мына азыр жаш күч спорт клубунун алдында турабыз. Бул 2012-жылы ачылган экен бул жер. Ошол учурдан 2018-жылга чейин мындай жакшы ишмердүүлүк жүргүзгөн эмес, анан 2018-жыл жеке тарапка ошо айлык кеңеш менен келишим түзүлүп, анан 2018-жылдан 4 жылдын ичинде ошо азыркы учурда Азиянын чемпиону чыгаруу алдында турабыз дейт. Ушундай жетишкендиктер жетишип аткан экен. Бул жеке тарап менен кызматташуунун натыйжасында. Бул жакта ошо Жодар Байке бүгүн соңку презентация жасап берди. Исанов айыл өкмөтүнүн тургуну, ошо активист байкелерибиздин бири экен. Жодар Байке, ушул мисалы жеке өнөктөштүк менен кызматташуу аркылуу эң негизги бир 3 нерсени айтып бербейсизби? Кандай жетишкендиктерди айтса болот? Албетте, бул баягы негизги багыттары, бул жерде баягы муниципалдык жеке өнөктөштүк деген мыйзамды бир жакшы негизде кабыл алынган да. Бул жана айтып өткөндөй жеке жак бул жалаң гана баягы мүмкүнчүлүгү бар, колунда барлар үчүн шарт түзүлгөн жак. Ал эми бул мамлекеттик жак, бүгүнкү күндө мамлекеттин эми баягы дараметин көрүп турабыз да, бардыгына жеткизип берүү кыйын болуп атат да. Ошон үчүн кээ бир жерлер кароосуз калып кетип атат. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүк, муниципалдык жеке өнөктөштүк алкагында иштегендин жыйынтыгы бул биз мына көрүп атабыз да. Бул жерде негизи 3 багытты мындай бир атай турган болсок, негизи бул жеке юридикалык спорт клуб түзүш керек негизинен. Ал жерде жергиликтүү кеңеш алардын ишмердүүлүгү боюнча баягы тарифтерди жана бардык жүргүзө турган стандарттарды карап чыгуусу керек. Айыл өкмөт менен жеке жактын ортосунда келишим түзүлүш керек. Ал келишим баары мыйзам нормалары бар. Ошол негиздерде түзүлөт. Келишим түзүлгөндө ал жерде айыл өкмөт өзүнүн баягы карамагындагы жаштар үчүн көрсөтүлгөн кызматка стандарттарды коюп берет. Могул стандартта жана могул результаттарды бизге көрсөтүп беришиңер керек деп, жана бюджеттин туруктуулугун камсыз кылып берет. Негизи ушул субсидия берүү бул баягы ата-энелерге жана жеке кызмат көрсөткөн жана айыл өкмөттүн өзүнө бул өтө пайдалуу. Себеби ата-энелерге теңин субсидировать этип бюджеттен төлөгөндө ата-энелердин айына төлөп турушун жеңилдетилет. Жеке спорт кызмат көрсөтүүчү тренерлердин айлыгы туруктуу болот жана айыл өкмөттүн талабын аткарганга мүмкүнчүлүк болот. Мындай болсо кандай болот? Мисалы айына эгерде ата-энеден ошол сумманы төлөй албай калып, мисалы бизде күзүнө фасоль жинайбыз да, ошол учурларда мисалы 1 жылдык төлөп, же болбосо карыз кылып төлөп, ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы же жокпу? Болот. Аны спорт кызмат көрсөтүүчү менен жана ата-энелердин ортосунда түзүлгөн келишимде 1 жылдык бир немелерди түзсө болот. Андан сырткары керек болсо спорт клуб стипендияларды уюштурса болот. Ошол эле жеңилдиктерди берүү мененчи. Бизде ошондой каралган, мисалга райондук областтык мелдешке жеткен балага уже ал автоматтык түрдө айына төлөй турган взностон кутулат да. А неме, мисалы айына ошол балага алдын ала төлөнгөндө банкка барып төлөйт да, счетко? Жок, ал өзүбүздөн эле счетко төлөйт, бизге төлөйт, биз наркы счетко биз өзүбүз төгөбүз. Биз төккөндүн квитанциясынын негизинде эле айыл өкмөт бизге жарымын которуп берет. А тренердин айлыгын деле колго же счетко которосузбу? Жок, счет менен эле кетет, баары счет менен. Баары счет менен. Ошо ушундай жакшы жетишкендиктер болот. Исанов айыл өкмөтүнөн Ноокат районундабыз. Бул болсо ошо ФСДС коомдук фонд тарабынан 3 күндүк алмашуу программасына келгенбиз. Азыр жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз бул жерде. Бул нерсени биздин бакыянда эмес, жалпы айыл өкмөттөр ушул нерсени жаза алат экен. Анткени мына жоопкерчиликти алып атат жеке тарап. Алар өздөрүнүн баласын чыгарганга, результатка жеткенге умтулушат. Ал эми айыл өкмөт бул жергиликтүү маанидеги 25 маселенин арасында жанагы жаштардын убактысын, массалык спорт өнүктүрүү, жаштардын убактысын туура пайдалануу боюнча маселени чечилип атат. Ошо колдонушубуз керек. Байланышсаңыздар болот, жардамга даярбыз. Кеңешип, практикабыз менен бөлүшүп, өзүбүздүн билгендерибизди үйрөткөнгө ким болсо дагы бекер эле мындай даярбыз. Жодар Байкенин номерин жазып коебуз бул жакка. Если суроолоруңуздар болсо байланышыңыздар. Ошол достор. Жаш күч спорт клубу дейт.